Британиянын саламаттык сактоо кеңеши жаз жана жай айларында күн сайын D витаминин ичүүнү сунуштайт. Адатта көчөдө жүргөндө D витаминин жетиштүү деңгээлде алабыз. Анткени организм витаминди денеге тийген күндүн нурунан иштеп чыгат. D витамини күн витамини деп таталат. Ал башка витаминдер менен бирге инфекцияларга каршы күрөшүүгө жардам берет. Бул бөтөнчө пандемия учурунда абдан маанилүү. Англиялык эксперттер төмөнкү учурларда жылы бою D витаминин ичүүнү сунушташат. Эгер сыртка чыкпасаңыз, карлар үйүндө жашасаңыз, сыртка чыкканда бүт денеңизди жапкан көйнөк кийсеңиз, кара түстөгү адамдар ар дайым көчөдө жүрсө да күн витаминин жетиштүү деңгээлде ала албайт. D витамини тиштерди, сөөктөрдү жана булчуңдарды чыңдайт. Бала кезде бул витаминдин жетишсиздиги ИТИге, ал эми чоң кишилерде сөөктүн жумшарышынан улам келип чыккан остеомаляция оорусуна себеп болот. Изилдөөлөргө ылайык D витамини суук тийгенге жана сасык тумоого каршы күрөшүүгө жардам берет. Бирок иммунитетти жогорулатат деген так далилдер жок. Айрым изилдөөлөргө таянсак, мезгилдик депрессия D витамининин жетишсиздиги менен байланыштуу. Дагы башка бир баяндамада айтылгандай, бул витаминдин жетишсиздиги нерв системасына жана маанайга таасир тийгизиши мүмкүн. Жок, D витамини тамак-аш кошулмасы катары зыянсыз болсо да, аны күн сайын жана көп өлчөмдө колдонуу зыяндуу болушу ыктымал. Анын коопсуз көлөмү төмөндөгүдөй. 1 жашка чейинки ымыркайлар үчүн суткасына 25 микрограммдан ашпаган өлчөмдө, 1 жаштан 10 жашка чейинки балдар үчүн күнүнө 50 микрограммдан ашпаган өлчөмдө. Чоңдор күнүнө 50 микрограммдан ашык эмес, ал эми биокошумчалар күнүнө 10 микрограмм. Бейтапка D витамининин жетишсиздиги диагнозу коюлган учурда дарыгер айрым учурларда көбүрөөк дозаны сунушташы мүмкүн. Бөйрөк оорусу сыяктуу кээ бир ооруларда D витаминин ичүү сунушталбайт. Жок, бул витаминди коронавирустук инфекциядан коргойт деген эч кандай далил жок. Бирок ошол эле учурда эксперттер пандемия учурунда пайдалуу деп эсептешет. Испан жана француз дарыгерлери D витамининин коронавирус менен ооругандарга пайдалуу же жокпу деп клиникалык изилдөө жүргүзүп жатышат. Британиялык медициналык профессор Джон Ротстун айтымында D витамини сезгенүүгө каршы касиетке ээ. D витамини дарыканаларда таблетка же мультивитамин түрүндө сатылат. Ымыркайлар үчүн ал тамчылар түрүндө болот. Көпчүлүк учурда бул витамин пакетте D2 же D3 катары көрсөтүлгөн. Айырмасы D2 өсүмдүктөрдөн алынат. Ал эми D3 ультрафиолет нурлануусу менен, башкача айтканда, биздин денебизде өндүрүлүп чыгарылат. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, D3 эффективдүү болуп саналат. D витамини деп аталганы менен ал чындыгында организмде кальцийдин сиңишине жооп берген гормон. Ал майлуу балык жана жумурткалардан башка эч бир жерде табылбайт. Бирок терибиз ультрафиолет нурунун таасири менен бул гормонду кадимки холестеринден иштеп чыгат. Уорвик университетинин медициналык тарыхчысы Роберт Бивни күндүн нуруна болгон муктаждык жеке мүнөзгө ээ жана дененин түсүнө жана майдын көлөмүнө жараша болот дейт. Демек, D витамининин жетишсиздигин симптомдор менен эмес, кан анализдери аркылуу аныктоо зарыл. Күнгө күйүп, көп өлчөмдөгү D витаминин алуу оор. Күн өтүп кетүү коркунучу жогору болгондуктан күнгө көп туруштук бербеңиз. Дарыгерлердин сунуштары боюнча, ымыркайлар төрөлгөндөн баштап 1 жашка чейин күнүнө 8,5-10 микрограмм D витаминин алышы керек. Жасалма жол менен азыктанган ымыркайлар балдар формуласы аркылуу D витаминин алышат. 1 жаштан 4 жашка чейинки балдарга күнүнө 10 микрограмм D витамини керек. Кош бойлуу жана бала эмизген аялдар дагы күнүнө 10 микрограмм D витаминин ичиши керек.